Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулмандар. Бүгүн мен сиздерге ошол Мирач түнү жана анын өзгөчөлүгү жөнүндө айткым келип атат. Албетте Мирач түнүнүн толук аталышы Аль-Исра валь Мирач деп аталат араб тилинде. Исра бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын Меккедеги Харам мечитинен Иерусалимдеги Акса мечитине чейин сапары. Мираж бул окуядан кийинки Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам асманга көтөрүлүп, улуу жараткан менен сүйлөшүүсү. Керемет окуя 620-жылы Раджаб айынын 27-сине караган түнү болгон. Ошол 620-жыл биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы абдан оор жылдар катары белгилүү бардык мусулмандарга. Анткени бул жылы ал сүйүктүү жубайы Хадижа энебизден жана аны дайыма колдоп келген абасы Абу Толиптен айрылган жыл эле. Исра жана Мирач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала тарабынан тартууланган кереметтердин бири болуп эсептелинет. Бул окуяны Аллахтын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мындайча баяндаган бизге. Мага бурак алынып келинди. Бул бурак деген эшектен чоң, качырдан жапыз, ак бооз бир жаныбар болот. Алдыңкы бутун көзү жеткен эң акыркы жерге чейин созуп, учуп сызып жол тартып баштады. Аны минип Байтул Мукаддаска мен жеттим деп пайгамбар саллаллаху айтып атат. Жолдон Мадинада токтоп 2 ракат намаз окудум. Ошондой эле Муса пайгамбарыбыздын дарагынын жанындагы Мадиян жергесинде дагы токтоп 2 ракат намаз окудум дейт. Мындан соң Муса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жараткан менен сүйлөшкөн Туры Синага жетип дагы 2 рекет намаз окудум. Мариям уулу Иса пайгамбарыбыз төрөлгөн жерге чейин жол тарттык. Бул жерде да 2 рекет намаз окудум дейт. Бул хадисти имам Муслим бизге айтып берген. Лакат ата Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам фил ми'раджи саласатил ашяи. Имам Муслим келтирген хадисте Аллахтын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Миражда 3 нерсе берилгенин бизге айтат. Ас-салатул хамсал мар'ату ва итмаму суратул бакара. Алар 5 убак намаз окуганы бизге берилген Мирач күнү жана Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттары дейт. Ва хабару анналлазина ла яқуду фил исма аш-ширки мин ахлихи ва я'риф лахум зунубахумул кубро дейт. Жана ширк кылбаган үммөтүнүн чоң күнөөлөрүн кечириле турганын кабарлаган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башында 50 маал намаз парз кылынган. Бирок Муса пайгамбарыбыз менен кеп кеңеш аркылуу 5 убак намазга кыскартылган. Урматтуу момун мусулмандар, ушул Мираж күнү ибадат кылып, көп намаздарыңыздарды окуп, Куран окуп, дуа кылыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.